Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Адамды эмгек гана бактылуу кылат демекчи, ар бир сабакта кылган аракетибиз менен көп ийгиликтерге жетишип, бактылуу боло алабыз. Анда кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, бул сүрөттү карап, сүйлөм түзгүлө. Айгүл менен Айбек топ ойноп жатышат. Кимдир жөнүндө сөз болду? Айгүл менен Айбек жөнүндө. Бул сөздөргө кандай суроо беребиз? Кимдер деген суроону беребиз. Анда Айгүл менен Айбек сүйлөмдүн ээси болот. Башкача айтканда, булар кимдин аттары? Айгүл менен Айбек адамдын аттары. Демек, балдар, биз бүгүн ушундай адам аттары сүйлөмдүн ээси боло тургандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары. Бүгүн сабакта сүйлөмдүн ээси адам аттары болоорун билесиңер. Эрежени колдонуп, сүйлөмдү ээсин табууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бул сүйлөмдөрдү окугула жана сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Айдай алма терип жатат. Ким алма терип жатат? Айдай. Демек, сүйлөмдүн ээси Айдай. Эми балдар, Айдай деген кимдин аты? Айдай деген адамдын аты. Демек, бул сүйлөмдүн ээси бул адамдын атын билдирген сөз. Эми эреже чыгаралы. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Бул эрежени эсиңе сактап, көнүгүү иштегенде колдонгула. Анда кийинки тексттен бул эрежелерди колдонуп, сүйлөмдөгү ээнин милдетин аткарган адам аттарын табалы. Бул текстти түшүнүп окуп, сүйлөмдөгү ээнин милдетин аткарган адам аттарын тапкыла. Жусуп баласагын. Жусуп баласагын акын, ойчул, насаатчы. Ал Баласагын шаарында туулган. Ал өзүнүн китептеринде окуу, илим, билим, билимдүү болуу тууралуу көп жазган. Балдар, бул текст ким жөнүндө болду? Текст Жусуп баласагын жөнүндө болду. Ал акын, ойчул, насаатчы болгон. Өзүнүн китептеринде көп окуп, билимдүү болууга үндөгөн. Эми балдар, бул тексттин биринчи сүйлөмүнүн ээсин тапкыла. Жусуп баласагын акын, ойчул, насаатчы. Акын, ойчул, насаатчы ким? Жусуп баласагын. Сүйлөмдүн ээси Жусуп баласагын. Бул кимдин аты? Жусуп баласагын адамдын аты. Демек, бул сүйлөмдүн ээсинин милдетин адамдын аты Жусуп баласагын ээледи. Эми экинчи сүйлөмдү окуп, сүйлөмдүн ээсин табалы. Ал Баласагын шаарында туулган. Ким Баласагын шаарында туулган? Ал деп ким жөнүндө айтылды? Туура, ал деп Жусуп баласагын жөнүндө айтылды. Демек, бул сүйлөмдүн ээси ал.
мурунку сүйлөмдөн көргөндөй адам аттарынын ордуна колдонулган мен, сен, ал, бул, тигил, биз, сиз, силер, алар деген сөздөр да сүйлөмдө энин милдетин аткарат. Бул эрежени да эсиңе түйүп ал. Анда кийинки тапшырмадан бул эрежелерди колдонуп, сүйлөмдүн ээсин табалы. Эми бул сүрөттү карап, сүйлөм түзгүлө. Айжан менен Акыл селкинчек тээп жатышат. Кимдер селкинчек тээп жатышат? Айжан менен Акыл. Айжан менен Акыл сүйлөмдүн ээси. Эми балдар, Айжан менен Акылды кайсы сөз менен алмаштырсак болот? Алар деген сөз менен алмаштырсак болот. Анда кандай болот? Алар селкинчек тээп жатышат. Эми бул сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Кимдер селкинчек тээп жатышат? Алар. Бул сүйлөмдүн ээси алар. Демек, сүйлөмдөгү адам аттары жана алар деген сыяктуу сөздөр сүйлөмдүн ээси боло алат. Эми кийинки жаңылмаштан сүйлөмдүн ээсин табалы. Ай, Айдарбай, кызыл мүйүз уюңду үйүңө айдай бар. Эми мени менен чогуу тез оку. Ай, Айдарбай, кызыл мүйүз уюңду үйүңө айдай бар. Эми бул жаңылмач ким жөнүндө болду? Жаңылмач Айдарбай жөнүндө болду. Анда сүйлөмдүн ээси ким? Сүйлөмдүн ээси Айдарбай. Эми балдар, кийинки тапшырмага көңүл буралы. Бул тапшырмада суроо аркылуу сүйлөмдүн ээсин табалы. Ким аркы көчөдөн бир үйдүн короосунан бышкан алмаларды көрдү? Азат аркы көчөдөн бир үйдүн короосунан бышкан алмаларды көрдү. Азат сүйлөмдүн ээси. Эми кийинки сүйлөмдүн ээсин табалы. Эмнелер салаңдап өсүп турушкан экен? Алар салаңдап өсүп турушкан экен. Алар сүйлөмдүн ээси. Алар деп эмнелерди айтып жатат? Алар деп алмаларды айтып жатат. Демек, биринчи сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси адамдын аты, экинчи сүйлөмдө өсүмдүктүн аты сүйлөмдүн ээси болду. Балдар, бул көнүгүүдө силер суроолор аркылуу сүйлөмдүн ээсин табууга үйрөндүңөр. Эми макалдардан сүйлөмдүн ээсин таап көрөлү. Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Эми бул макалдын биринчи сүйлөмүнүн ээсин табалы. Аганы көрүп ким өсөт? Ини өсөт. Сүйлөмдүн ээси ини. Эми экинчи сүйлөмдүн ээсин табалы. Эжени көрүп ким өсөт? Сиңди өсөт. Сүйлөмдүн ээси сиңди. Демек, ини, сиңди деген сыяктуу сөздөр дагы сүйлөмдүн ээси болорун көрдүк. Эми кийинки ырлардан сүйлөмдүн ээсин таап көрөлү. Эми балдар, бул ырды кунт коюп уккула. Үлгү ырлары. Жакшы адам белгиси эл камы үчүн күйүнөт. Жаман адам белгиси өз камы үчүн күйүнөт. Балдар, бул ыр жакшы адам дайыма эл үчүн күйүнүп, элге кызмат кылаары, жаман адам
ал дайыма өзү үчүн гана күйүнөрү жөнүндө айтылган. А силер билесиңерби? Бул үлгү ырлары кимге таандык? Үлгү ырлары Токтогул Сатылгановго таандык. Балдар, Токтогул Сатылганов деген ким болгон? Араңарда билгениңер барбы? Токтогул Сатылганов кыргыз элинин эл акыны болгон. Анын ырлары балдар үчүн жакшы жүрүм-турум, улуу кичүүнү сыйлоо сыяктуу таалим тарбиялык маанидеги үлгү ыры сыяктуу санат, насыят ырлары эл оозунда калган. Эми Токтогул деген сөздү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Токтогул кыргыздын улуу акыны болгон. Эми бул сүйлөмдүн ээсин табалы. Ким кыргыздын улуу акыны болгон? Токтогул кыргыздын улуу акыны болгон. Токтогул сүйлөмдүн ээси болду. Эмне себептен Токтогул деген сөз сүйлөмдүн ээси болду? Анткени сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип, ким деген суроого жооп берди. Токтогул деген кимдин аты? Адамдын аты. Анда эрежени эстейли. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Абдан жакшы балдар. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Өтүлгөндөр боюнча суроолорго тез ойлонуп жооп бергиле. Кайсы ат адамдын аты? Кара балта, Асан, Жылдыз. Туура жообу Асан. Кимдин жообу туура болсо, ал Азамат. Эми балдар, адамдарга кандай суроо берилет? Ким, кимдер, эмне, эмнелер, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне кылды? Туура жообу ким, кимдер. Эми балдар, бул сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Токтогул комуз чертти. Токтогул чертти комуз. Туура жообу Токтогул. Жакшы балдар. Баарыңар ушундай деп тапты деп ойлойм. Эми балдар, бул ийгилик баскычы. Келгиле өзүбүздү баалап көрөлү. Биринчи баскычка мен сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси болоорун билем деген. Экинчи баскычка сүйлөмдөгү ээнин милдетин аткарган адам аттарын билдирген сөздөрдү өз алдынча табам деген окуучу. Үчүнчү баскычка өз алдынча сүйлөм, текст түзөм, ээсин таба алам деген окуучу чыгып, ийгиликке жетишет. Баарыбыз бул ийгиликке жетиштик деген ойдомун. Бүгүн сабакта сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган сөздөр жекелик жана көптүк түрдөгү сүйлөмдүн ээси болоорун, аларга кимдер, эмнелер деген суроолор берилээрин, аларды бир түз сызык менен белгиленишин жана эрежелерди колдонуп сүйлөмдүн ээсин өз алдынча табууга үйрөндүңөр. Эле сабак. Эми балдар, сөзүмдүн аягында ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, силердин турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.